СТВ телеканалынын кабарчылары тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен мен Жанар Эсенова таныштырам. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров советтик жокерлердин Афганистандан чыгарылган күнүнө байланыштуу кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Кайрылуунун тексти төмөндө. Урматтуу Афган согушунун катышуучулары, салтка айланып калгандай эле биз ар жылдын 15 февралында Афган жериндеги согушта курман болгон интернационалист жоокерлерди эскерүү күнүн белгилейбиз. Афган согушу 9 жыл, 1 ай жана 19 күнгө созулган. Бул жылдарда Афганистанда советтик армиянын 620 000 аскери, алардын ичинде 7 000ден ашуун кыргызстандыктар өз милдетин өтөшкөн. Кайратмандыгы, эрдиги жана каармандыгы үчүн 200 000ден ашык аскер кызматкерлери, жумушчулар жана кызматчылар СССР орден медальдары менен сыйланышкан. 66 аскер кызматкери Советтер Союзунун баатыры наамына татыктуу болушкан. Алардын ичинде биздин эки жердешибиз Сергей Гущин менен Юрий Исламов да бар. Интернационалист жоокерлер согуш өлетин болбостон Афганистанды калыбына келтирип, азык-түлүк, медициналык каражаттар менен камсыздашып, социалдык объекттерди курушкан. Афганчы жоокерлер бүгүн дагы өзүнүн жарандык милдеттерин ар намыстуулук менен аткарышып, өлкөбүздүн ардагерлик кыймылынын өнүгүшүнө салымдарын кошуп келишет. Алар өздөрүнүн куралдаш жолдошторуна жардам көрсөтүү боюнча алгылыктуу иштерди аткарып, патриоттук иштерди алып барышып, мекенди коргоочулардын жаш муунун даярдап жатышат. Советтик аскерлердин чектелген контингентинин Афганистандан чыгарылышынын 32 жылдыгына карата бардык интернационалист ардагерлерге, алардын туугандарына жана жакындарына бекем ден соолук, бакубат турмуш жана ийгиликтерди каалайм. Өмүрбек Субаналиев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койду. Субаналиев буга чейин Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кызматын аркалап келген. Аталган облустун Субаналиевке чейин Жаныбек Жалалов башкарган. Кыргыз Алтын ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасына карата баш коргоо чарасы каралды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2021 жылдын 13 февралында 1 май райондук соту Кыргыз Алтынын төрагасы пара талап кылуу боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин карап, УКМКнын тергөө камак жайына 2 айлык мөөнөткө камоо тууралуу баш коргоо чарасы тандалды. Тергөө иштерини Кыргыз Алтынын төрагасы кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, ай сайын алтын өндүрүүчү компаниялардын биринин директорлор кеңешинин мүчөсүнүн эмгек акысын 75%-ын ага өткөрүп берүүнү талап кылганы аныкталды. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында төрага жана Кыргыз Алтын ачык акционердик коомдун башкы кызмат адамдары тарабынан пара талап кылуу сыяктуу башка фактыларды аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда бир суткада коронавирус 41 адамдан табылып, 1 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, оору жүргүзгандардын көбү Бишкекте жана Чүй облусунда. Ал эми бир сутка ичинде 53 адам коронавирустан айыгып чыккан. Бүгүнкү күнү стационарда коронавирустан 444 бейтап, амбулатордук түрдө 387 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 85 516 адам коронавирус жуктурган. Алардын 82 306 киши айыгып чыкса, 1442 адам каза болду. Мындан туура 32 жыл мурун советтик жоокерлер Ауганстандан толугу менен чыгып кеткен. Бул датага карата Соголук районунда согуштун катышуучулары кан майданда каза болгон жолдошторун эскерип, Жеңиш паркындагы эстеликке күл жамбар коюшуп, Куран окулду. Эскерүүгө курман болгондордун жакындары, Ауган согушунун ардагерлери катышты. Миңдеген адамдын өмүрүн алган Ауган согушуна кыргыз жоокерлери өздөрүнүн интернационалдык милдетин аткаруу үчүн 9 жылдан ашык кандуу согушта күн кечирген. Быйыл совет жоокерлеринин мекенине кайтканына 32 жылдын жүзү болду. Бүгүн согушта курман болгондордун жакындарына жана бүткүл кыргыз элине эскерүү менен коштолгон улуу күн. Бул күн биз үчүн абдан бир ыйык күндөрдүн бири. Бир чети баягы аман эшен кайтып келгендер үчүн, жоокерлер үчүн, ардагерлер үчүн майрам. Баатырларча курман болгон жоокерлер үчүн бул эскерүү күнү болуп эсептелет. Эми булардын элеси биздин ар бир областтарда, ар бир жерде таштарга белгиленип, элестер эч качан өчпөйт. Биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат.
Сокулук районунан дагы эр азаматтар өз милдетин аткарып Афган согушуна катышышкан. Алардын айрымдары кан майданда баатырларча курман болгон. Ал Алматтан аман эсен кайткандар Жеңиш паркында полктошторун эскерип гүл чамбар коюлду. Согушка Кыргызстандан 7000ден ашуун жоокер барып, 252си курман болгон. Ал эми Сокулук районунан 167 жаран аттанса, анын 9-у мекенине кайтпай калган. Бүгүнкү күндө аталган райондо 100дөн ашуун согуштун ардагерлери бар. Оған соғышын қатысушыларына тазим етүү менен жакшы кабыл алып, жыл сайын өткөрүп келебиз. Айыл өкмөттөрдүн жардамы менен бирдикте хакимият менен чогуу атайын ушу күндү белгилейбиз. Жардамдардан, айыл өкмөттөрү тарабынан дары дармектер керек болуп кайрылгандарына биз катуу тыгыз жардам берип турабыз. Район тарабынан, айыл өкмөттөрү тарабынан. Замандын кыстоосу менен согушка аттанган Рахат Омолконов советтик армияга чакырылган. Андан кийин буйрук менен Ооган согушуна аттанган. Ардагер ошол күндөрдү эскерүү мүмкүн эместигин белгилейт. Эми согуш мезгилинде баарыбыз тең 18 жашыбызда бардык. Аябай эле оор күндөр болду. Иногда көп нерсесин ойлонуп айткым да келбейт. Эми Кудай андай согушту биздин келаткан келечекте муундарыбыз кайтат эле андайды бизге алып келбесин. Жергебизде тынччылык болуп турсун, токчулук болсун, согуш болбой эле койсун. Афган согушу миллиондогон адамдардын жүрөгүндө өчпөс дарт калтырса, ал эми каза болгондордун жакындарынын күйүтү али күнчө басыла элек. Володя Бобрышева, который погиб. Мен согушта курман болгон Володя Бавершовдун карындашы болом. Мен бул согушта агамды жоготком. Ал учурда мен согуштун эмне экендигин билбеген кичинекей кыз болчумун. Азыр мен баарыңыздардын алдында башымды ийип тазим кылам. Сиздер өлкөнүн кадыр барктуу чыныгы уулусуздар. Кааларым үй бүлөлүк бакыт жана узак өмүр. Иш-чаранын алкагында согуштун ардагерлерине атайын белектер тапшырылды. Уважаемые воины-интернационалисты Кыргызской республики. Урматтуу Афган согушунун катышуучулары, сиздерди Россия Федерациясынын аскердик элчилигинин жана жеке өзүмдүн атыман бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге бекем ден соолук, бакубат жашоо жана ийгиликтерди каалайм. И самое главное, мирное небо над головой. Айта кетсек, 1979-жылы башталып 1989 жылына чейин созулган апатта 2,5 миллион афган эли каза тапкан. Улзат Байырбекова, Асылбек Курманалиев, СТВ. Теманы улай, Афганистандан совет аскерлеринин чыгарылышынан 32 жылдыгына карата Ысык Ата районунун Люксембург айылында атайын эстелик орнотулду. Бүгүн Афган согушунун ардагерлеринин жана жергиликтүү элдин катышуусунда анын ачылышы болду. Алдыда кененирээк. Замир Суранчиев 1985 жылы Афганистанга чакырылган. Ал алгач атайын даярдыктан өтүп, андан соң өзүнүн жолдоштору менен Афган элин душмандардан коргошкон. Бүгүн да ошол күндөрдү көзүнө жаш алуу менен эскерет. Служил, сначала 5 месяцев был в Ашхабаде на учебке. Нас готовили там. 5 ай Ашхабадта болдук, даярдык көрдүк. Андан соң Афганистандын Кундуз провинциясына туш болдум. Биз колубуздун келишинче Афган элин коргодук. Эмнелерди гана көргөн жокпуз. Атамекен алдындагы милдет баары бир ыйык. Биз ошол милдетибизди аткардык деп ойлойм. Что ни странно, да, вот Кундуз, вот, у кыргызов тоже есть, да, Кундуз, аттарлар. Хотя уже прошло. Люксембург айыл өкмөтүндө Афганистандан совет аскерлеринин чыгарылгандыгынын 32 жылдыгына карата атайын эстелик ачылды. Бул согуштан кайтпай калган жоокерлерди эскерүү жана ошол согуштун оорчулугун башынан өткөрүп, аман кайтып келген ардагерлерге сый урмат көрсөтүү максатында жасалды. Мен өзүмдү эстеп кеттим. Анан ушул Афганистандын баарын карап, ушуларды да эстедим да. Биз баарыбыз ушундай отурганбыз. Особенно бойдон келгенде таштын түбүндө, суунун түбүндө отуруп, ушу ойлонуп, үйдө ойлоп кетишибиз да көбүнчө.
Анан бул эстелик кишини ыйлаткан эстелик экен да действительно. Бүгүнкү күнгө чейин афганецтер көбүнчө оорулуу. Сахар менен ооруйт. Башты ооруйт. Көбүнүн эмесинде тиги акчадар жетпейт. Ысык Ата району боюнча миңдеген аскер согушка жөнөсө, алардын 200гө жакыны кайтпай калган. Арасында дайынсыз жоголгондору да бар. Ал эми учурда аталган аймакта 154 афган согушунун катышуучусу жашайт. Бул жерде канча деген ата эне көз жашы төгүлүп, кырчындай балдардын өмүрлөрү кыйылып, муну биз эмеде эсибизден чыгарбашыбыз керек. Мунун үчүн атайы жалпы Афганистанга катышкандардын элесине арнап ушул эстеликти орнотулган. Но те, кто был там, вернулись. Вернулись постарше и посерьезнее, чем до войны. Бүгүнкү митинг реквиемге ардагерлер, жергиликтүү калк, мектеп окуучулары катышты. Алар согушта курман болгондорго таазим кылып, эстеликке гүл коюшту. Тарыхты унутта калтырбай, жаш муундун эсине салып туруу керек. Себеби интернационалдар бардык жарандар үчүн өрнөк, үлгү боло алышат. Мунара Кадырдин кызы, Бексултан Мурадилов, СТВ, Ысык Ата району. Япониянын түндүк чыгышында магнитудасы 7,1 балга жеткен жер титирөө катталды. Москванын чок ортосунда жайгашкан 2 кабаттуу имарат өрттөнүп, тилсиз жоо 500 чарчы метр аянтты жалмап кетти. 2024-жылы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына даярдануу иштеринин алкагында Эйфель мунарасы алтын түскө боелот. Дүйнөдөгү ушул жана башка жаңылыктар программаны улантат. Япониянын түндүк чыгышында магнитудасы 7,1 жеткен жер титирөө катталды. Очогу Тынч океанда Фукусима префектурасынын аймагында жайгашкан. Жер титирөө 7 балга чейин жеткен. Ошондой эле Токиодо да сезилип, күчү 4 балды түздү. Цунами коркунучу жок. Киодо жазганына караганда, окуядан 20 адам жабыркаган, каза болгондор жана кайрылуулар тууралуу маалымат жок. Москванын чок ортосунда жайгашкан 2 кабаттуу имарат өрттөнүп, тилсиз жоо 500 чарчы метр аянтты жалмаган. Кырсык Мясницкая көчөсүндөгү имараттан чыкканы маалым болду. Өрт чектөөгө алынып, 400 киши эвакуацияланган. ÖKMдин маалыматы боюнча жабыркагандар катталган эмес. Министрликтин тараткан билдирүүсүндө имараттын эски экени айтылат. 2024-жылы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына даярдануу иштеринин алкагында Эйфель мунарасын алтын түскө боёу чечими кабыл алынды. Маалым болгондой, Франция борборунун башкы ажайып жайы алгач ирет 1968-жылы күрөң түстөн алтын түскө сырдалган. Аны жаңыртууга 60 тонна боек кете турганы айтылды. Бул үчүн бийликке 50 миллион евро керектелет. Мунараны кайра боёу иштери 2022-жылга чейин бүтүп калат. Андан кийин анын жанындагы паркка реконструкциялоо пландалууда деп айтылат маалыматта. Париждеги туристтердин көңүлүн өзүнө бурган мунара 18 000 металлдын түрүнөн турат. Аны 7 жылда бир ирет кооздук үчүн эмес, абадагы зыяндуу заттардан коргоп туруу үчүн боёп сырдап турушат. Coca-Cola узак мөөнөттүү стратегиянын алкагында кагаз бөтөлкөлөрдү сынай баштады жана пластиктен таптакыр баш тартууга ниеттенүүдө. Кагаз бөтөлкөнүн алгачкы үлгүсү Даниялык компания тарабынан берилген. Пластмассадан капкагы менен кагазды суюктукка эзилип кетүүдөн коргогон ички каптамасы гана жасалат. Бирок эксперименттин түпкү максаты 100%га кайра иштетилүүчү пластмасса кошулбаган газдалган суусундуктардын басымына туруштук бере турган бөтөлкө иштеп чыгуу. Бул тапшырма оңой эмес, бирок тамак-аш өнөр жайынын адистери демилгени колдоп, Coca-Cola 2030-жылга чейин таштандысыз өндүрүшкө өтүүнү пландап жатат. Португалиялык атактуу футболчу Криштиано Роналдунун социалдык тармактардагы баракчаларына 500 миллиондон ашык адам катталып, жогорку көрсөткүчкө жеткен алгачкы адам катары белгиленди. Бул тууралуу чет элдик спорттук кабарлар сайты жазды. Маалыматка караганда, Роналдунун Instagram баракчасына 262 миллион, Facebook баракчасына 148 миллион, Twitter баракчасына 91 миллион адам катталган. Криштиано Роналду дүйнөдөгү эң кымбат 5 алдыңкы футболчунун катарына кирет.
Былтыр Нарын облысында жалпысынан 2 миллиард 943 миллион 300 миң сомдық өнөр жай продукциясы өндірілген. Бұл 2019 жылға салыштырмалуу 186 миллион 500 миң сомго көп. Мындай көрсөткүчтүн көп бөлүгү энергетика жана көмүр казуу тармагына таандык. Андыктан аталган өнөрдө жеңил өнөр жайын жолго коюунун зарылдыгы бар. Темага аймактык кабарчыбыз токтолот. 10 жыл бою баш каладагы ар кайсы цехтерде тигүүчүлүк кылган Назира Солталиева үчүн өзү мекендеген Атбашы районунда кийим тигүү цехинин иштей башташы оңдой берди болду. Эми анын жумуштан бош убактыларын үй бүлөсү менен өткөрүүгө эң сонун мүмкүнчүлүктөрү бар. Баардан мурда ушуга жетин албаган каарманыбыз анча да башкы орунга ишин коет. Анткени өлкө борборунан дээрлик 500 чакырмалыктагы элет жергесинде туруктуу жумуш орунга ээ болуу чоң бакыт. Айыл жеринде жакшы эле болду. Кыз келиндерге шаарга барып иштебей, ушу үй бүлөбүз менен балдарыбыздын жанында жакшы эле жумуш кылып атат айыл жергесинде. Айлык акыбыз эми өзүбүздүн иштегенибизге жараша, канча количество чыгарсак, канча көп чыгарсак ошончо акча алабыз. Анткени азырынча Нарын облусунда жогорудагыдай кийим тигүү ишканалары саналуу гана. Жергиликтүү бийлик башчыларынын маалыматтарында өндүрүшү дурусураак делинген 14 гана бар. Чындыгында эгемендиктин алгачкы мезгилдеринде ушул тармакты кеңири жайылтуу аракеттери жасалганы менен көпчүлүгү рынок талаптарына жана конкуренцияга туруштук бере албай жапырт жабылып калган. Учурда дал ушул ачуу тажрыйба эске алуу менен жаңы ачылгандары баш каладагы экспортко багытталган ири объектилердин филиалдары катары аракеттенишүүдө. Алардын бири Атбашы айылындагы цехте 20га жакын кыз келин эмгектенип, айлык акылары 12 миң, 15 миң сомдон кем эмес. 1000ге жакын куртка келет бияка. Кайра салганыбыз, келгенибиз транспорт анан эме помещение. Помещениядан арендага алып, арендасын төлөйбүз. Кеңейткенге ошо аракет кылып атабыз. Кеңейтсеңер жумуш көп, жумуш беребиз деп атышат шаардыктар. Теңиртау аймагындагы кийим тигүү цехиндердин мындай оптимисттик мааниларына алардын колдорунан жаралган товарлардын Орусия менен Казакстанга көп өлчөмдө ташта баштагандары себеп. Ишти мындай өңүтү Нарын облусунда кандайдыр бир деңгээлде жеңил өнөр жайын кайрадан жандандырууга жол ачып жаткан өңдү. Жада калса ага чет өлкөлүк инвесторлордун кызыгуулары да зор. Атбашы районунда эле эмес, бул азыр Нарын шаарында да ушундай иш-чаралар жүрүп атат. Азыр Нарын шаарында мына өткөндө да айттым эле, бир 350-400 орундук ишкана ачылган турат. Мундагы баягы оборудованиялары кичине кечигип, баягы пандемияга карата границабыз жабылып турган себептен кечигип аткан, баары даяр турат. Биринчи этабында мына 50 кишини ушул февраль-март айларынын ичинде 50 кишини жумушка алабыз. Андан кийин кайра дагы ошо 400 кишиге апарабыз деп атат. Экономисттер менен эксперттердин пикирлеринде резервтер менен ресурстары бай Нарын жергесинде башкы басымды энергетика менен тоо кен өндүрүшүнө жасоо кыйла эле пайдалуу. Бирок бул жеңил өнөр жайын такыр эле көз азында калтыруу керек дегенди билдирбейт. Тескерисинче, жогорудагы саамалыктардын канын жерге тамызбай, тамырын жайылтуу эч качан ашыктык кылбайт. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, Нарын облусу. Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген артисти көп кырдуу талант. Миңдеген оондордун автору Нуркан Турсунбаев 80 жашта. Өмүрүн театрга жана музыкага арнаган залкар таланттын маарекеси жогорку деңгээлде белгиленди. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өзгөчө майрамдык маанай. Китеп ордосунда музыканын уккулуктуу ыргактары жаңырып, сахна чеберлери чогулган. Мындай салтанат театр жана кинодо мыкты ролдорду жараткан, ырлары эл ичинде ырдалып, классикага айланган көп кырдуу талант Нурканбек Турсунбаевдин 80 жаш кутман курагына арналган. Бул киши негизинен бир гана ошо биздин Улуттук академиялык драма театрда өтө мына ошол жылдан ушул күнгө чейин 80ге чыккан иштеп атат. Кыргыздын бир топ залкарлары менен бирге иштешти. Анан дагы бир өзгөчө салымы ошо бир тууган карындашы Таттыбек Турсунбаеванын мурастарын даңазалоо, анын жайылтуу боюнча дагы абдан биздин маданиятыбызга өтө чоң мындай бир салымын кошуп, бүгүнкү күндө биздин аксакалдарыбыздын бири.
Нурканбек Турсунбаев 1940 жылы 15 июлда Жумгал районуна караштуу Чаек айылында туулган. Кичинесинен чыгармачылыкка жакын чыйрак жигит райондо эмес республикалык деңгээлде сынактарга катышып элге таанылган. Сен акыйга жуаржат өкөңөрдү жаман жорук баштап бузулушту деп аксакалдар күнөөлөп жатышат. 1958 жылы Чаек орто мектебин ийгиликтүү аяктап, 1961 жылы кыргыз элинин сыймыгы болгон бир тууганы Таттыбүбү Турсунбаева менен Ташкенттеги Островский атындагы Көркөм театралдык институтунун драма жана кино актёру факультетине ийгиликтүү тапшырышкан. Чыгармачылык жолун карындашы Таттыбүбү менен Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында баштаган. Ошондон тарта Таттыбүбү Нурканбек Турсунбаевтердин кыргыз искусствосундагы өзгөчө жылдыздуу жолу башталган. Мен Нурканбек менен 79 жылдан баштап чоң иштешип калдым. Чыгармачылык жолуна көз сала турган болсок, Ташкенттеги театралдык окуу жайын бүтүрүп келгенден кийин бүгүнкү күнгө чейин жасаган эмгектери зор. Театрда жасаган ар бир образы, кинодо жараткан образдары убагында ушунчалык толкуган, чындыгын айтканда менин бактым, мен Нурканбек менен көп аралашып иштешип калдым, бир топ спектакльдерди чогуу ойношуп калдык, жанында чогуу жүрдүм. Көп нерсе үйрөндүм, тарбиясын алдым. Мейли спектакльде, мейли обон жаатында болобу да. Анан эң кызыгы ушул бүгүнкү күнгө чейин талбай иштеп келатканы да. Нурканбек Турсунбаев сахнада жана кинодо көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапкан мыкты ролдорду жараткан. Ошондой эле Куурчак театры үчүн 20дан ашык спектакльдерди жазган. Андан тышкары ал обончу композитор катары дагы жалпы журтка белгилүү. Түрдүү музыкалык аспаптарда кол ойноткон Турсунбаев 700дөн ашуун музыка жараткан. Мен мына бареки бүгүнкү архивтерди көрүп атып, таң калып атам. Бала кезимен ушуга чейин кантип чоңоюп, кантип кандай ийгиликтерге жеттим депчи. Мына байкап эле убакыттын закымы менен 80ге келип калыптырмын. Кээде ишенсем ишенбей турам 80ге. Эми кыргыз элиме кааларым биринчи ден соолук, экинчи ынтымак, биримдик. 80 жылдык юбилейге карата атайын илимий практикалык конференция да уюштурулган. Ага кыргыз маданиятынын каймактары катышып, көп кырдуу талант жөнүндө тасма көрсөтүлүп, анын кыргыз искусствосундагы орду тууралуу докладдар окулду. Нурканбек Турсунбаев кандай мыкты жазуучу, публицист, сатирик болгон. Ошондой эле Нуркан Турсунбаевдин 80 жылдык мааракесине карата Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында чоң майрамдык концерт болуп өттү. Ага актёрдун жакындары, маданият ишмерлери, бийлик өкүлдөрү келген. Көптөгөн мамлекеттик сыйлыктардын ээси Нурканбек Турсунбаев 80 жашка чыкса да, алдыга койгон максаттары өтө көп. Андыктан чыгаан талантты юбилей менен куттуктап, ден соолук жана чыгармачылык эргүү каалайбыз. Мурат Жолукеев, Шаршенбек Акымбеков, СТВ. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабековго 2020 жылдын травматология жана ортопедия жаатындагы мыкты окумуштуусу наамы берилди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, Чикагодагы эл аралык жетишкендиктерди изилдөө борборунун тандоо комитети изилдөө жүргүзгөн. Сынакка дүйнөдөгү бардык окумуштуулар, инженерлер, изилдөөчүлөр катыша алат. Маалыматка ылайык клиникалык жана эксперименталдык травматология жана ортопедия жаатындагы фундаменталдык жана прикладдык изилдөөлөргө кошкон салымын, жарыяланган жана алынган патенттеринин санын, доктордук жана кандидаттык диссертация алуудагы ийгиликтеринин, илимий конференциялардагы жана долбоорлорго катышуусунун илимий чөйрөдөгү лидерлигин, улуттук жана эл аралык сыйлыктарын эске алуу менен Сабырбек Жумабековго 2020 жылдын травматология жана ортопедия жаатындагы мыкты окумуштуусу наамы берилди. Сынактын жыйынтыгында жеңүүчүгө эл аралык сертификат жана уюмдун эмблемасы тапшырылды. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому жыйынтыкталды. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.